ыстык чайга барып кармап көрүшүбүз керек да. Мисалы өртөнүп кетпейби, күйүп кетпейби? Биз интернет эмне үчүн жаралган? Бул адамдардын жашоосун жеңилдештирүү үчүн жаралган. Биз деген интернеттин пайдасын айтып кетсем, бул жакта мисалы көптөгөн китептерди көчүрүп алып интернеттен окуй алабыз телефондон. Анан дагы билбеген мисалы Instagram деген бар, андан биз деген жаштар деген мындай өздөрү бир нерсени сатып үйрөнүп атышат. Мындай бизнес, предпринимательствонучу, ошо бизнести өздөрү мындай жаңыдан баштап үйрөнүп жатышат. Бул дагы бул пайдасы болуп эсептелинет. Facebook'тан болсо биз ыктыярчылардын жана эмесин көрөбүз. Кантип иш-чараларын, ооба, иш-чараларга барабыз. Ушинтип бул пайдасы көп да. Анан кийин бул интернетти туура пайдалансак, биз деген көп нерсеге жетише алабыз. Анан дагы бул жерде бар эмеспи, кичинекей балага ыстык чайга тийбе десең, ал баары бир тартыла берет. Ыстык чайга барып аны кармап көрмөйүнчө, ошо ысыгын көрмөйүнчө, ал деген мындай тартыла берет, азгырыла берет. Ал эми биз деген интернетти туура пайдаланып үйрөнүшүбүз үчүн дагы убак керек. Биз деген азыр ушундай период болуп атат, заманда бизде деген мындай ал ыстык чайга барып кармап көрүшүбүз керек да. Мындай азыр деген интернеттин айынан көптөгөн жаштар азгырылып, мындай өздөрүн дагы өлтүрүп алышат. Ысык чайга күйүп калбайбы анан? Ошол күйүп көрүш керек да. Күйүп көрүш керек. Жок көрүш керек. Ооба. Мисалы деген өртөнүп кетпейби, күйүп кетпейби? Мына карасаңыз, азыр деген биз деген көптөгөн эмелер болуп атат. Колдорун жанагындай зарядчик жарылып кетип, интернетте мындай. Балким башкача түшүндүрүп беребиз. Азыркы жаштар балким түшүнбөй кармап күйүп кетсечи эмне болот? Я күмөндөр айткандай биринчи кармап көрөлү дейсиңби? Азыр сиз айтып жатасыз да, ошол ысык чайды барып кармап көрүш керек, ошого күйүш керек депчи. Бирок ошол ысык чайды кармап туруп, ошого күйгөндө балким ал кеч болуп калат. Ошого жеткирбей эле токтотсок кандай болот? Албетте болот. Аракет жасасак болот. Ошол мен ысык чайды деп атканда, мисалы бир баланы айтып атабыз да, ал эми интернет жагынан алсак, мисалы бир бала ошентип интернеттин жаман экенин көрүп, мындай ысык чайга күйдү, ал эми бул обществого тарады да, айлана чөйрөгө. Азыркы учурда сиз айтып жатасыз, бир адамга ошол ысык чай тийди, ал ошол ысык чайдын аркасында канчалаган адамдарга тарады депчи. Бирок азыркы учурда биздин коомубузда ысык чайга күйгөндөр толтура, бирок биздин коомубуз өзгөрбөй жатат. Буга эмне кылабыз? Эч кимге жетпей жатат ал нерсе. Кайра эле интернетке мурдагыдан дагы кирип кетип жатат. Буга ойлойм, адам өзүндө анализ жүргүзүшү керек депчи. Анткени деген анализ жүргүзүп, бул ушундай болду, эртең ушул мага келсечи, мен ошондой болсомчу деп өздөрүндөй келечекти ойлоп, кандайдыр бир чара көрүү керек.